Этти аябай сүйгөн кыргыз элиме сонун рецепт сунуштаймын. Сиздер менен кулинардык канал Чакчак жана мен Бактыгүл. Үй бүлөңүздү, конокторду кубантып, көзүн курсагын тойгуза турган сонун түрк люля кебаптарын духовкада бышырабыз. Бардык нерсе оп-оңой эле, андыктан видеонун соңуна чейин көрүп, лайк басып, Чакчак каналына катталып коюңуз. 12 даана кебап жасаш үчүн бул 6 порция болот. 350 грамм фарш, 300 грамм пиязды майдалап турап, кайра экөөнү чогуу бирге мясорубкадан өткөрүп майдалап алабыз. Андан соң жарым нанды томат пастасына же болбосо үйүңүздө приправа, чертополох бар болгон болсо, ушундай приправадан кошуп, анткени түрк кебаптарында сөзсүз түрдө помидор менен перец болот. Менин бул приправамда ушул помидор менен перец менен жасалган. Буну дагы сөзсүз түрдө мясорубкадан өткөрөбүз. Калган приправаны фарштын үстүнө кошуп коебуз. Кургатылган мята 1 чоң кашык, туз, паприка жана кара муручту кошуп, колубуз менен жакшылап эзип алабыз. Анткени кол менен ушинтип жуурганда ушул фарш бири-бирине жабышып, мындай жакшы формага келет. Андан соң бизге шпажки керек, ушундай кичинекей таякчаларды алып, бир уч фаршты алабыз дагы, ушу таякчага кийгизип, жакшынакай формага келтирип алабыз. Бул учурда болсо сиз Чакчак каналына катталып, бул рецептке лайк басып, комментарий калтырып баштаңыз. Мына кебаптарыбыз сонун болуп, аппетитти ачып даяр болду. Буну мен башка күнү колдонгонум үчүн морозилкага салып койдум. Конок келерде ушундай картошка менен да гарнир жасап, картошканы узун, бир аз калыңыраак, бирок өтө калың эмес кылып туурап алып, сууга чала бышыра кайнатабыз. 10 мүнөттөй туз салып бышырабыз. Андан кийин кебаптар менен духовкада кызарганча бышат. Кебаптар меники тоң калды, бирок свежий деле сразу жасап туруп эле духовкага салсаңыз дагы болот. Кебаптарымды тизип алып, андан соң фольганын четин бир аз өйдө ушинтип көтөрүп коебуз, анткени азыр соус койгондо соус агып кетпеш үчүн. Картошка сулуу, нымдуу болуп тез бышыш үчүн ушинтип 10 мүнөт алдын ала сууга кайнатып алып, анан кайра духовкага салганда өтө даамдуу, сонун болуп бышат. Эми сонун томат соусун даярдайбыз. 2 кашык томат пастасы, бир аз бир чымчым туз кошобуз, бир чымчым кара муруч кошобуз албетте. Андан соң бул таттуу паприканы кошобуз. Жана бир аз май, 2-3 аш кашык май кошобуз. Андан соң 1 пияла суу же болбосо 1 пияла томат согун кошуп, жакшылап аралаштырып, эми болсо биздин ушу кебап картошканын үстүнө куюп чыгабыз. Бул видео бүткөн соң биздин башка рецепттерди да сөзсүз түрдө көрүп коюңуз. Соусу согу көбүрөөк болсун десеңиз, дагы 1 пияла сууну ушинтип үстүнө куюп чыкса болот. Андан соң духовкага 40 мүнөткө 220 градус менен мен бышырып алдым. Бышканда тартам деп жетишпей калып, ушундай сүрөттө эле чыгып калды. Сүрөттө ушундай жакшы салат, күрүч, картошка, кебап жогу болду. Рецепт жаккан болсо Чакчак каналына катталыңыз, лайк басып, комментарий калтырыңыз. Көрүшкөнчө чоң рахмат.